Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандар. Сиздер менен биз сабактарыбызды улайбыз. Анда эмесе биз 6-сабакка келип калдык, сарф сабагынан. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ал-мизану сарфи, сарф таразасы. Сөздөрдү үйрөнүү жеңил болуусу үчүн аалымдар сарф таразасын ойлоп табышкан. Араб тилиндеги сөздөрдүн көпчүлүгү 3 тамгалы болгондуктан сөздөрдүн таразасы өлчөмү катары 3 тамга кабыл алынган. Алар фа, айн, лам тамгалары. Мына ушул таразага салына берет бардык сөздөр. Эми таразага салганда сөздөгү негизги тамгалар ушул 3 тамгага алмаштырылат. Мисалы, фаала насарага. Бул жерде насара таразага салынган сөз мавзун деп аталып, ал эми фаала таразага түшкөн тараза болгон сөз вазн деп аталынат. Мисалы үчүн карайбыз, насара сөзүн. Мисалы үчүн ал фаала вазнында дедик да таразасында. Мисалы үчүн нун фа тамгасына барабар, сот айн тамгасына барабар, ро лам тамгасына барабар. Вазн мавзундун сүрөтүндө болот. Башкача айтканда, ваздын тамгаларынын катары жана аракеттери мавзундукундай болот. Мисалы үчүн вазнун фаала деп турса, мавзун сөз деле насара болуп турат. Аракеттери, тамгалары бүт баары не тараза менен бирдей болот. Эми мисалы үчүн сүрөттө карай турган болсок, мынакей катаба фаала таразасында турат. Вактун деген сөз фаалун, мындай айтканда, кандай аракетте болсо тараза, ошондой эле жана сөздүн деле мавзундун деле аракеттери ошондой болот. Же болбосо мавзундун аракеттери кандай болсо, таразанын деле аракеттери ошондой болот. Мисалы үчүн инабун фиалун, хиснун фиалун, карума фаула, маша фаала. Мына ошондой болот. Таразалардын тамгалары, аракеттери вазн кандай болсо, мавзундун сүрөтүндө болот. Кеттик. Сөздүн биринчи тамгасы сөздүн фасы. Фаул калима же фа барабары деп аталынып, экинчи тамгасы сөздүн айны, айнул калима же айн барабары деп. Үчүнчү тамгасы сөздүн ламы деп же лам барабары деп аталынат. Карасаңыздар, мынакей насара деген сөз турат. Мына ошол нун тамгасы бул фаул калима деп аталынат. Ал эми сот тамгасы айнул калима деп аталынат. Ал эми ро тамгасы болсо ламул калима деп аталынат. Эми урматтуу биздин көрөрмандар, эмне үчүн биз таразаларды үйрөнүшүбүз керек? Анткени араб тилинде бир канча таразалар бар. Мисалы үчүн айтайлы, фаала таразасы бул өткөн чак таразасы. Ал эми яфалу таразасы бул өткөн чак, учур чак, келе чак таразасы. Мисалы үчүн уфул таразасы бул буйрук таразасы. Фаилун таразасы бул мисалы үчүн бул аткаруучу, атоочу таразасы. Мына ушинтип таразалардын түрдүү маанилери бар. Эгерде биз мына ошол таразаларды маанилерин жаттап алсак жана ошол таразаларга түрдүү этиштерди салсак, ошол этиштин түрдүү маанидеги сөздөрү жасалып чыга берет. Мисалы үчүн айтайлы, фаилун деген тараза бар. Фаилун бул аткаруучу, атоочу. Мындай айтканда, кайсы этишти салса ошол таразага, ошол этиштин аткаруучусунун сөзү жасалат. Мисалы үчүн катаба деген, жазды деген этишти биз фаилун таразасына катибун кылып сала турган болсок, анда жазуучу деген маани чыгып калат. Демек, биз ошол таразалардын үйрөнүүнүн пайдасы мына ошол жакта экен. Биз түрдүү маанилерди алат экенбиз, ошол бизге керектүү болгон таразаларга салып. Анда эмесе сиздер мына бул көнүгүүлөрдү аткарасыздар деген ишенимдемин. Эмне деп атат көнүгүүлөр? Төмөнкү сөздөрдү таразага салгыла. Экинчиси тапшырмабыз. Төмөнкү сөздөрдү таразага салып келгиле. Мына ошол турган сөздөрдүн баарын эмне кылат экенбиз? Таразага салабыз. Мисалы үчүн сурун дегенди фуулун дегендей, хикабун дегенди фиалун дегендей кылып баарын таразага салып көнүгүп машыгасыздар деген ишеничтемин. Анда эмесе кийинки биздин сабактарга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.